Жахилия дегенде эки нерсени түшүнөлү туугандар. Дайыма эмнеге бул нерсени үйрөнүп атабыз, кайра кайталай берели. Кээ бирлер жаңы угуп аткандар бар, жаңы сабакка кирип аткандар бар. Алла тааламдын коюп койгон мыйзамдарынан ушул пайгамбарлар келген сайын ал Аллахтан келген кабарды жеткизет. Анан пайгамбардын көзү өтүп кеткенден кийин ал дин акыры барып бурмаланып жок болот. Мына ошондой бирде 245 миң десе, бирде 125 миң пайгамбар келген. Айтор бул адам заты жаралгандан баштап ушул күнгө чейин канча деген, нечен деген коомдор өттү. Алар пайгамбарсыз өткөн жок. Ошолорго пайгамбарлар жөнөтүлүп турган. Анан белгилүү чоң Иса, Муса пайгамбардай, Ибрахим пайгамбардай, Нух пайгамбардай пайгамбарлар болду. Мына булардын деле дини өзгөрүлүп, аягы жок болду да. Бурмаланып кетти. Ошентип топтолуп эң акыркы пайгамбар алейхиссалату вассалам Мухаммад келди. Бул ааламга келди бул пайгамбар. Мына ошондой болсо дагы, бирок динди толук жеткизип кетти бизге. Бул динден өлөм деген гана адам адашпаса, пайгамбардын эч бир жакшылыкты калтырган жок, бул үммөткө жеткизбеген. Эч бир жамандыкты калтырган жок, эскертпеген. Мына ошондой болсо да, бирок мурунку бузуку, жүрөгү бузук адамдардын адаты калган жок. Ушул күнгө чейин дагы деле ошол бурмаланган мурунку маалыматтарды алып келгендер бар. Жана ошол динге каршы келген сөздөр бар. Ошентип кайра эле кайтып келет. Эгерде биз бул жахилияны үйрөнбөсөк, эки жак менен же мурункулардын катасын кайталап ээрчип кетишибиз мүмкүн, же болбосо жөн гана билбейбиз. Бул сөз исламга каршы экенин, бул амал ыйманга каршы экенин жөн эле үйрөнбөсөк, билбесек, анда намаз окуп жүргөнүбүз, мусулманмын деп айтып жүргөн нерсе менен куткарылып калбайбыз. Ошон үчүн биз жамандыкты үйрөнөбүз, капырчылыкты, бул исламга каршы нерселерди билгенибизден максат бирөөнү капырчылыкка чыгаруу же бирөөнү жаман деп айтуу эмес, ошол капырчылыкка түшүп калбайлы, ошол жамандыкка түшүп калбайлы деген эле максат. Мына ошол мурунку коомдордун каталарын кайрадан кайталабайлы деп. Ошентип жөөттөр адашты, христиандар адашты. Мына ошол дагы деле азыр чыгып келип атат. Бул ар бир бөлүмдү алганда өзүңүздөр салыштырып, кайсы сөз азыркы учурда мындай аттары башкача, бирок сыпат окшош эле да. Бүгүнкү бөлүктө мындайча айтканда, бул дагы жөөттөрдүн бир кылыктарынан өздөрүнө түшкөн Торат китепти түшүнүп билгенден кийин деле өзгөртүп салган да маанилерин. Бул нерсе менен биз түшүнөбүз, эгерде бул жөөттөр дагы өздөрүнө түшкөн китепти түшүнүп туруп, билип туруп, маанисин өзгөртүп, ага кайтпай Аллахтын наалатына калып адашкандай эле, мусулмандар дагы Аллахтан бизге түшкөн Куран китеп, пайгамбардын хадистери маанисин өзүбүздүн напсибизге, өзүбүзгө жаккан жерине жаккандай кылып өзгөртүп ала турган болсок, биз дагы булардын кепин кийебиз деген сөз. Аллах таалам эмнени каалады, пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деп түшүндүрдү, ошол түшүнүккө кайтып барыш керек. Биз түшүнгөн түшүнүк эмес, биздин напсибизге жаккан нерсе эмес. Мына жөөттөрдүн бирден бир Аллахтын наалатына калып ырайымынан айдалган себеби, аларга өздөрүнүн напсисине жаккан жерлерин кабыл алып, жакпаган жерлерине жүз бурган. Айтып атат Шейх Фаузан хафидаху, бүгүнкү күндө дагы мусулмандар ушундай эле апатта, ушундай бир балеге, сектанттар, адашкан топтор, шахватын ээрчигендер, өз напсисин ээрчигендер дагы деле Куранда келген аяттарды, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүн келген хадистерди дагы өздөрүнүн напсисине каршы келип калса, маанилерин өзгөртөт. Арамды адал дегендер бар. Мисалы, музыка арам экен десе, ой, музыка деле арам эмес, анын деле жакшы жери бар, жаман жери бар. Бул бидат экен десе, жок, ал деле бидат эмес, ал мындай экен, пайгамбардын убагында мындай болгон, азыр заманыбыз башка деп ар кандай шылтоо сөздөрдү айтып, айрымдар мына бүгүнкү күндө кредит процентти, бул деле бир сооданын бир түрү турбайбы деп канча нерселерди бурмалап, алага бидатчылар бар, секталар бар. Мына ошентип кээ бирлер бурмалайт, ой, бул дин деген, ислам дин биздин салтыбызга, адатыбызга кайсы ылайык келсе ошону гана кабыл кылат турбайбызбы? Биздин салтка ата бабаларыбыз көргөзгөн жолго дал келбесе, биз кабыл кылбай турбайбызбы деп ошондойлор да чыга баштады. Болбосо ислам дин эмне дейт? Ва такум расулу фахуду ва ма нахакум анху фантаху. Аллахтын элчиси эмне алып келген болсо кармагыла, ал эмнеден тыйган болсо силер тыйргыла деген. Ошентип же кемитет, же кошот, же арамды адал дейт, же адалды арам дейт. Мына ошентип жөөттөр дагы диндерин бурмалап адашкандай эле бүгүнкү күндө дагы мусулмандардын арасынан ошондойлор чыгып келүүдө. Бидатчылар, өз напсисин ээрчигендер ошондой жолго түшүп калбай дейт. Мисалы, Куранда бир аятта жөөттөргө Алла таалам айтканда: "Вадхулу баба суджадан ва кулу хитта". Мына ушул гана эшиктен киргиле, сажда кылган абалда киргиле.
деп Муса пайгамбардын убагындагы окуяны айтып атат. Анан киргенде биздин күнөөлөрдү кечиргиле деп айткыла десе, алар эмне кылган? Кирип туруп хетто деген сөздү алар хенто деп алган. Кечиргиле дебей эле. Эми араб тилинде хетто деген ушул күнөөмдү кечир болсо, нунду кошуп койсо будай болуп калат да. Кечиргиле дегенди жок, бул будай деп айтылып атат бу жерде. Биз күнөөбүз кечирилгенде эмне элек? Биз күнөө кылган жокпуз, биз ката кылган жокпуз деп мойын албастан ошентип өздөрүнө нафсине каршы келген аяттарды Тоораттагы келген өзгөрткөн. Бул нерседен биз жыйынтык кылып чыгаралы бул багыттан эмне? Сиздин нафсиңизге каршы келеби, жагабы, жакпайбы, субханалла ыңгайсыз келеби, моюн сунуп мусулманмын дегенден кийин баш ийиш керек. Канча азман мен мусулманмын деп коет да, бирок хадистерге каршы келет, аяттарга каршы сүйлөгөндөр бар. Ошондойлор пайда боло баштады. Мына жахилия, караңгылыктан исламга чейинки мурунку адамдардын адашкан жолдорунан болду. Кийинки бөлүктө алар дагы ошол эле жөөттөр христиандардын дагы бирден бир жолу мындай бир жалган китептерди токуп, жазып чыгышып алып, бул китептеги маани маңыздар Аллахка кайтат. Аллах ушуну каалап атат деп адамдарды азгырган. Алла Таалам Бакара сүрөсүнүн 79-аятында "Фавайлул лиллазина яктубунал китаба биайдихим сумма якулуна хада мин индилла". Тозок болсун, азап болсун ушундайларга. Алар китептерди өздөрү жазып алып, колдору менен, андан кийин бул жазуулар, бул маанилер Аллах тараптан, Аллах ушуну каалат дегендеги мааниде айтат. Жөөттөрдүн жолдорунун бири өздөрү жазып алып, жалган нерсени Аллахка таандык кылгандыгы. Айрымдар ошону жазып, баягы нафсисин ээрчиген адамдар бар да, байлар, манаптар, ар кандай кутургандар, капырчылыкка өтүп кеткендер, аларга майдай жаккан да. Эмнеге максаты? Ошол нерсени жазып, мурунку жөөттөрүн анда бирөөгө арам деп билип жүргөн болсо, кыжалат болуп, бул арам деле эмес экен, бул адал турбайбы? Мен мына көптөн бери изилдеп чыктым деп, аналардан барып, рахмат деп алам, белегин берип, акча алып, ошентип диндерин жеңилдетип алган да. Ошолорго жакшы көрүнүп берген, мындайча айтканда кредитти адалдап бергендей. Ушундай жол жөөттөрдө болгон. Ошентип Аллах Таалам наалатына калган. Аллахтын каалоолорун четке кагып, мына бул Аллахтын каалоосу деп туруп көргөзүп берген адамдарга. Ал эми бүгүнкү күндө ар нерсени бизге сүрөт окшош да. Эми бизде кандай болушу мүмкүн? Бизде дагы сот тармактар бар. Китеп жазсын, мейли гезит журналга жазсын, же интернет аркылуу сүйлөсүн, же фатвалар таркатсын. Мына ошол нерселерде ынсаптуулук менен, адилеттүүлүк менен Кудайдан коркуп, ошол маалыматты тактап, аныктап бөлүшпөсө, ушундайлардын бир сүрөтүнө окшоштук болуп калат аластасын. Себеби дегенде сиз дайыма эсиңизде болсун, бир маалыматты бөлүшөрдө же динден сүйлөрдө сиз Аллахтын атынан сүйлөп атасыз. Ушул нерсе Аллах ушуну каалап атат, же ушуну тыйып атат, ушундай деп атат дегендей бул өтө чоң жоопкерчилик. Жет ойлонуп сүйлөй турган маселе болот. Айтат Шейх Фаузан хафизахуллах, тилекке каршы канча деген бүгүнкү күндө китептер, сот тармакта жазуулар, фатвалар, маалыматтар бар, жалган дейт. Исламдын аты менен деп коет. Өзүңүздөр билесиздер, канча маалыматтар таркалат, окуялар, жомоктор, негизсиз нерселер. Анан баардыгын исламга таандык кылып берет. Мындай болуп кетсең байып кетет экенсиң, мындай болсо тигиндей болуп кетет экенсиң. Субханалла, пайгамбарга айтты дейт, Аллах Таалам ушундай кылсаң ал мындай кылып салат экен сени. Мынча айтсаң мындай болуп кетет экенсиң. 77.777 жолу айтсаң 999 деп ушундай цифралар менен темеле. Ошону тактабай эмне дейсиз, Аллах жөнүндөн айтып атпайбы, бөлүшүп атпайбы деп. Жөөттөр дагы ошол Аллах жөнүндөн айтып атат экен деп ошол китептерди бөлүшүп берген. Тактаган эмес. Муну ким жазды, каяктан келди, чын эле бул Аллах Тааламдан айтылган аятта барбы, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинден келгенби деп илимдерден тактабай аныктабай эле келсе эле поделиться кылып, рассылка кылып бөлүшүп салгандай эле. Мына ушуларды Алла Таалам не деп атат мурунку? От болсун, тозок болсун, буларга кыйроо болсун, китептерди колдору менен жазып, бул нерсе Аллахтан деп айткандыгынан дейт. Кайдан билесиз? Балким ушу исламдын душмандары, мусулмандарды бири-бирине от жагыш үчүн ушу жалган маалыматтар таркалсын деп деле, хадис, аят деп жазып койсо, аят, хадис деп деле бөлүшүп салган болбойт, тактап сураш керек. Илим ээлерине жазып, мына сен бөлүшсөң болобу, туурабы, туура эмеспи? Ушундай деп зикир келип, ушундай деп дуа деп айтып атат, мындай деп атат, кандай дейсиз? Барбы ушул биздин динибизде деп сураш керек. Андан кийинки бөлүмдө дагы бир булардын адашуулары. Чындыкты булар кабыл кылган эмес. Эмнеге кабыл кылбадыңар десе,
себеби булар ошол бир чындыкты душманынан көрүп алган болсо же буларга жакпаган адамдардан көргөн болсо, ал чындыгы кереги жок бизге деген да. Алла сактасын. Биз өзүбүздүн гана чындыгыбыз бар, ошол чындыкты эле кабыл кылабыз деген. Мисалы кандай деп түшүнсө, яхудтар мурун деле пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейин да болуп келген, Мухаммад алейхиссалату вассалам келгенде да болду, бүгүнкү күндө деле бар булар. Буларга Мухаммад алейхиссалату вассаламга түшкөн Куранга ыйман келтирбейсиңерби десе, булар эмне деп жооп берет? Жок, биз Муса пайгамбарга түшүргөн Тооратка гана ыйман келтиребиз дейт. Инжилге да капыр болушту, Куранга да капыр болушту. Болбосо Инжилда Иса алейхиссаламга түшкөн акыйкат эле, Куран Мухаммад алейхиссалату вассаламга түшкөн акыйкат. Биз Тооратка эле ишенебиз деди. Бирок чындыгында бул Инжилдерге да Куранга да капыр болушту дейт. Андан кийин Алла Таалам буларга жооп берип атат, ушу жөөттөргө. Эгерде силер ушу Тооратка эле ишене турган болсоңор, анда эмнеге силер пайгамбарларды өлтүрөсүңөр? Билесиздер, жөөттөрдүн эң бир жолумдарынын бири бул канча деген пайгамбарларды өлтүргөн коом. Ушинтип таанылган. Эмнеге силер Закарияны өлтүргөн булар билесиздер? Яхияны өлтүргөн пайгамбар, бул пайгамбарлар. Андан барып Иса пайгамбарды өлтүрөбүз деди. Шпиондой болуп, 200 болуп, бирөө мен Иса сага ишенем, мен баарын тоо кылдым деп кайтып келип жанында жүрүп, анын динин бурмалап өлтүрүүгө чейин барып Аллах Таалам көтөрүп кетти. Бирок ошонун бүт яхудтардын колу менен болгон. Андан кийин булар Иса пайгамбар менен токтолгон жок, Мухаммад алейхиссалату вассаламды да өлтүрүүгө аракет кылган. Тынч болгон эмес. Эмне Тооратта пайгамбарларды өлтүргүлө деген буйрук барбы? Афа куллама жаакум расулун бима ла тахва анфусукум истакбартум фафарикун каддаптум. Ар бир элчи келген сайын силерге, напсиңерге жакпады ал элчинин сөздөрү силерге. Бой көтөрдүңөр. Кээ бириңер аны жалганга чыгардыңар, кээ бириңер аларды өлтүрдүңөр дейт. Аллах Таалам Бакара сүрөсү 87-аятта. Айрымдарын жалганга чыгарды, айрымдарын өлтүрүп салды. Эмнеге өлтүрүп салды? Эмнеге жактырбай жалганга чыгарды? Себеби булардын напсисине дал келген жок алардын сөздөрү. Алардын сөздөрү буларга жакпады. Анан келип айтып атат, биз дейт, өзүбүздүн Муса пайгамбарга, Тооратка келгенге ыйман келтиребиз. Биз Исага түшкөн Инжилге эмес, Мухаммадка түшкөн Куранга эмес деп сүйлөгөнү бекер сөз. Алейхиссалату вассалам. Кана ыйманы. Болбосо Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Тооратта келген, сыпатталып келген, атына чейин келген Ахмад деп. Биз мусулмандар билебиз да, чындык душманыңан келсе дагы биз кабыл кылабыз, эгер ошол чындык чын экен болсо. Чындыкты биз өзүбүзгө жаккан адамдан карабаш керек. Кайсыл адам жакса, ошонун оозунан гана келсе чындыкты кабыл алам. Кайсы адам жакпаса, анын оозунан чындык чыкса дагы мен кабыл кылбайм деген бул жөөттөрдүн кылыктарынан болгон. Аллах сактасын. Эми мусулмандарга келели. Бул кандай бизге окшоштук болуп калышы мүмкүн? Бир адам айтса, мен Абу Ханифа мазхабындамын, Имам Маликтен келгенди кабыл кылбайм, Имам Ахмадтан келген кабыл кылбайм, Имам Шафийден келген кабыл кылбайм. Же болбосо биздин өз молдолор бар, ушул молдолордон эле чындыкты кабыл алам. Баланча деген бар экен, анын чындык болсо деле кабыл кылбаган. Окшоштук бар да, Алла сактасын. Суфилер келер өздөрүнүн гана жалганбы, чынбы айырмалабайт. Өзүнүн эшен кожосу эмне десе, ошол чындык да. Аллах сактасын. Шейх айтат, мусулмандардан арасынан дагы ушу адашкандардан тек гана биздин эшен кожо айткан болсо, ошону гана кабыл кылам, башканын баары жалган дегендер. Улар нагыз адашуучу, жалгандардын үстүндө тургандар. Себеби кайсы бир адамды жеке көзүнө карап толук ал адамды ээрчүү болбойт. Тек гана Мухаммад алейхиссалату вассаламды гана. Кимде ким айтса, Аллахтын элчисинен да башка бир адам бар, ошонун айтканын айткандай, дегенин дегендей, так көргөзгөндөй кылып ээрчим десе, бул Аллах сактасын, анда буга пайгамбардын деле кереги жок да. Аалымдар көпүрөлөр ошол пайгамбар алып келген нерсени жеткизүүчүлөр, баяндаочулар, түшүндүрүүчүлөр. Негизи максат аалымдарды ээрчүү эмес, аалымдардын жардамы менен Аллахтын китебин жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисин түшүнүү, ошону кармануу деген сөз. Ошон үчүн мусулмандар аалымдардын урматына коюп, ката кетирген болсо, катасын ката деп билип, туура жерин кабыл алып биз урматына коюп түнтүп келет ахли сунна. Эмне сүйлөсө бүттүгү кабыл кылына бербейт. Кайсы нерсе Аллахтын сөзүнө, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисине дал келсе кабыл кылынат, дал келбесе кабыл кылынбайт. Муну имамдарда, аалымдарда өздөрү ушун чакырып келет. Ал эми жөөттөр кандай болду? Өздөрүнө жаккан гана адамдардан сөз келсе кабыл кылды, ал эми өздөрүнүн напсисине жакпаган адамдардан келсе, алардан четке бурду. Керек болсо пайгамбар болсо дагы.
акыры бар эмне бүттү. Эми бүгүндө да мусулмандар Аллах арасынан ушундай нерсени кармаланып отурган болсо, ушул сүрөттү кайрадан кийген болобуз. Ошон үчүн биз ушул жахилияны үйрөнүп атабыз. Ушул кейипке түшүп калбайлы. Ошондой сыпаттарга сыпатталып калбайлы. Ошол кылыктарды кайрадан кайталап жасап калбайлы. Мындан кийинки бөлүктө жөөттөрдүн дагы бир кылыктарынан бир акыйкатка булар ишенбей артынан капырчылыкка барган. Эмнеге десе, ал биздин тайпада эмес экен деп. Мисалы Бакара сүрөсүнүн 113 аятында «Околетил яхуду лейсатин насара аля шей, околетин насара лейсатил яхуду аля шей». Жөөттөр айтты дейт, христиандар эч кандай акыйкатта эмес. Андан кийин христиандар айтты, яхудтар эч кандай акыйкатта эмес деп. Мындай чыкканда, эгерде биздин жолубузда жолдо болсо, анда булар акыйкатта эмес деп. Мына ошону айынан барда да чындыкты таштап салган. Ошол жаман көргөндүгүнөн булар чындыкты издөө, ошого эргешүүнү көздөбөстөн булар тайпасын кырган. Булар христиандарбы? Болду, адашкан. Мында акыйкаттын таразасы ошондой болгон. Ал эми мусулман адам мындай абалда кандай болот? Мусулман адам акыйкат кайдан келсе да кабыл кылат. Себеби мусулман адамдын акыйкаты бул жоголуп турган нерсе дейт. Каяктан тапса дагы ал акыйкат экенин билсе кабыл кылат. Мейли досунда болсун, мейли душманында болсун. Ал эми акыйкатты кээ бир адамдарга гана байлап кое турган болсо, анда бул биз өтүп аткан жахилиядагы доордук адамдардын абалынан. Мындайча айтканда, яхудтар христиандарга христиан болгон үчүн деп туруп, алардан келген акыйкаттын баарын четке каккан. Ал эми христиандар болсо, алар яхуд деп туруп, алардан келген акыйкаттын баардыгын четке каккан. Мына мусулман адам дагы бул нерседен алыс болуш керек. Мындайча айтканда, бир капырчылык кылып сиз четке какпаңыз бир чындыкты. Эгерде ошол чындык сизге жакпаган адамда болуп калса дейт. Кээде адам бир адамды жек көрүп, ал адам да чындыкты айтса, ошол адамды жек көргөндүгүнөн ал чындыкты да кабыл кылбай коет эрегишип. Мына бул ушундай жол менен яхудтар, христиандар адашты. Пайгамбар бизден чыгат деп турду эле, акыры барып арабтардан чыкты эле. Дагы андай болсо, кереги жок ал пайгамбарды бизге деп көрө албастык кылып, ал акыйкаттын бизге кереги жок, ал акыйкат бизден чыкпаса деп. Бүгүнкү күндө кээ бирлер өчөшүп, эрегишип, калп эле ичи тар болуп, бул дин арабтардын дини, анан араб кул, биздин тилибиз жоголот, анан салтыбыз жоголот, биздин улутубуз жоголот деп калп эле күйгөндөр. Аллах сактасын, түшүнтү акырын жахилияга кайтып келе берет адамдар, эгер үйрөнбөсө, билбесе. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам мейли христиандардан келген адам болсун, же жөөттөрдөн адам келген болсун, эгер чындыкты айттыбы, ал сөз чынбы, пайгамбар алейхиссалату вассалам тастыктаган. Сен жөөт турбайсыңбы? Сен оозуңан тек гана жалган чыгат деп айткан эмес да. Сен христиан турбайсыңбы? Сенин оозуңан тек гана жалган чыгат деген эмес. Мисалы, пайгамбардын сирасынан карасаңыздар, күндөрдүн биринде бир яхуд келет пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Анан айтат: "Силер чындыгында ширк, арам ширк болбойт деп келип, өзүңөр ширк кылып атасыңар го" деген. Анан кантип ширк кылып атабыз биз десе, "Маша Аллах ва шаа Мухаммад". Аллах каалады, Мухаммад каалады деп экөөнүн бир тең деп айтып атасыңар го дегенди. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сөздү тукканда мусулмандарга айткан: "Силер болсо Маша Аллах вахда, Аллах жалгыз өзү каалады деп айткыла" деген. Аллах каалады, Мухаммад каалады деп теңдеп айтпагыла деп. Ушул сөздү ширк экенин ким баяндап берди мусулмандарга? Яхуд келип айтып атат. Алар аңдыган да, эмне катта булар муну айтып атат, муну туура дейт, муну туура эмес дейт, өзүрө амал кылабы? Ширк деген бул теңдөө экен, сөздө ширк бар экен, амалда ширк бар экен деп. Анан караса айрым сахабалар ушундай сөздү угуп калды да, бул яхуд угуп калып, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип айтып атат: "Сиздин деле адамдарыңыз ширк кылып атат го" деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен Кудайдын баласы Узайр деген мага иман келтирбесең, сен ушуну таап калдыңбы? Сен ушуну билип калдыңбы? Сен биринчи мага иман келтирип алчы, муну айтуудан мурун" деп антип четке кагып аны узаткан жок. Наоборот, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуну уккандан кийин сахабаларга буйруду: "Бул сөз ката экен, минтип айтпагыла дагы" деп эскертти. Мындай окуяларды караса көп. Дагы бир яхуд келип пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Ошол биздин кабарда келген Аллах таалам кыямат кайымда 7 кабат асман, 7 кабат жерди алакандарына жыйнап жана кагазды орогондой оройт экен го. Силердин диниңерде бул нерсе" дегендей кылып сураганда, пайгамбар алейхиссалату вассалам күлгөн, жылмайган, тиштери көрүнгөн күлгөндө. Эмнеге күлдү? Ошол кабарды тастыктап, бул нерсе Куранда да келгендигин, алар мурунку Тооратта да келген экенин. Анан бул аятты окуган: "Вама кадаруллах хакка кадри". Чындыгында адамдар Аллах тааламды туура кадырлап барктай албады деп. Чындыгында асман жер бардыгы Аллах тааламдын колунда, алаканында кыямат кайымда деп.
Кыскасы бул бапта эмнени билебиз? Мусулман адам акыйкатты кабыл алыш керек. Ал акыйкат кимден келип атканына эмес, чындыкты кабыл алабыз биз. Бир адамга душмандык болсо, ал адам менин душманым да деп турбайт. Же нафсине карап, Шейх Фаузан да хафизалла айтып, эгерде бир адам душманы болсун, туура эмес жолдо жүргөн болсо дагы, эгерде бир чындыкты так айтты, чындык экенин, акыйкат экенин билди, алдындагы айыптарды айтып отурбастан, ал чындык кабыл кылыныш керек, кабыл алыныш керек. Ал адам үчүн эмес, чындык болгон үчүн. Бул мына мусулман адамдардын биздин манхаж ушундай, ахли суннанын. А эгерде биз жакшы көргөн адамыбыздан эле кабыл алып, жаман көргөн адамды таштай турган болсок, анда яһуттардын кейпин кийип калган болобуз Алла сактасын. Андан кийинки бөлүктө дагы мурунку адашкандардан, булардын дагы бир кылыктарынан өздөрү мойын алышат. Мойын алып, ыйман келтирип, ынанып, анан кайра дин деп турган нерсесин четке кагышкан да Алла сактасын. Мисалы, булар Ибрахим пайгамбарды пайгамбар, биздин диндеги жол башчыбыз, атабыз деп айтканы менен кайра четке каккан. Кимде ким Ибрахим пайгамбардын жолунан жүз бура турган болсо, ал өзүнө зыян келтирген, акылсыздык кылган болот. Бирок булар кантип жөөттөр моюн алган нерсени, ынанган нерсесин четке кагышты. Мисалы, булар Ибрахим пайгамбарды моюн алышат да, пайгамбар деп. Бирок качан кыбла бурулуп кеткенде Кабага, Меккеге, Кудустан, булар кайрадан полный ажылыкты четке кагып салышкан. Кабаны биз Каба деп санабайбыз. Ошол мусулмандардын ибадат кылып, ошол жака бурулуучу деп жери деп моюнубузга албайбыз деп. Билет бул нерсе чындык экенин алар дейт. Ибрахим пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол жерде болгондугун, Аллахтын буйругу менен Исмаил баласы экөө ошол жерде тургузгандыгын, бул тарыхын баарын билип, ошо ордун билсе дагы, бир нерсе нафсине жакпай калды булар. Анан ошолун айынан бүт чындыктарды четке кагып салды Алла сактасын. Аяккыр барып пайгамбар өздөрүнө чыгат деди эле, Араптардан чыгып калды, анан келип такыр жек көрүп, Аллахтын алатына карышып, Ибрахимден да жүз бурду, Мухаммад алейхиссалату вассаламдан да жүз бурду, ошентип ажылыкты да, умраны баарын жокко чыгарып, булар өздөрүнүн адашуусунда калып калды. Эми ошондой эле бүгүнкү күндө да мусулман адам өзүн исламга таандык кылып, мен мусулманмын деп, ислам шариятындагы кээ бир өкүмдөрдү четке кага турган болсо, анан барып алып Кабаны айланбай кабырларды айланган болсо, Кабадагы ташты өппөй, жанагынтип эшен кожолордун чапанын өбүп, ар кандай мазарларды, жерлерди барып табаррук кылып, ширктерди кыла турган болсо, эшен кожолордун колун өбүп, анда бул өзүнүн ошолго окшоштук бар. Мен мусулманмын деп коет дагы, ислам тыйган нерселерди кайра аткаргандыгы. Жалгыз Аллахка сыйынам мен дейт дагы, ла илаха илля деп кайра башка нерсеге сыйынса. Мухаммад Расулулла пайгамбарга баш ийдим, моюн сундум, ушуну алып келгенин жолун гана карманам, мунун сөзүн эч ким сөзүн өйдө койбойм дейт да, кайра туруп алып, баланча мынтип айтты, тигинче мынтип айтты го, атам, бабам айтты, тигим айтты, биздин салтта мындай, тигиндей деп, анан кайра башка жака бурулуп, кайра келип мен мусулманмын дейт. Мусулман моюн сундум, ошол хадисте кандай келген болсо мен ошого баш ийем деген нерсе. Улутка, салтка, адатка, ырымга, жырымга кайтпайт. Чындыкты кабыл кылат. Бири-бирине кагылыштырып, жөн эле кызыл кандуулук калтырбай. Андан кийинки бөлүндө ар бир тайпа өздөрүн мактай берет. Бул да мурунку коомдордо болуп келген. Биз гана кутулуучубуз, биз гана ийгиликке жетүүчүбүз, биз гана Кудайдын эрке кулдарыбыз деген сөздөр. Алла Таала айтты Бакара сүрөсү 111-чи. Кул хату бурханакум ин кунтум садикин. Эгерде силер айткан сөзүңөрдө чынчыл болсоңор, анда далилиңерди, хужжаңарды алып келгиле. Ал эми чындыгында туурасы Алла Таала мындай деп баяндады. Баламан аслама вajhahu lillah wa huwa muhsin. Чыны кутулуучу бул Аллахка моюн сунуп, жана жакшы иштерди кылып мухсин болгону. Аллахка моюн сунганы деген бул ихлас менен. Ал эми жакшы ишти кылганы деген бул пайгамбарга ээрчиген дегени. Ал эми жөн эле кур сөз. Биз деген тандалган коомбуз, биз деген кыйын элбиз, биздин ата-бабалар мындай болгон, биз деген сөздөр, бирок эч кандай амалы жок. Эч ким Аллах Тааланын буйругун аткарбаса, пайгамбар алейхиссалату вассалам ээрчибесе, кур сөздөр менен адам кутулуп кете бербейт. Көлөр туруп алып мактана берет. Мен жети атам мындай болгон, чоң атам мындай болгон. А өзүң эмне болдуң? Сен ата-бабаңыз менен айтып мактануу менен эч нерсе чечилбейт. Яһуттар жөөттөрдө биз деген эң көп пайгамбарлар чыккан. А сен эмне кылып жүрөсүң? Өздөрү адашып жүрөт. Андайбы? Ал нерседе эч кандай ибарат жок. Кимдин амалы шалак болсо, анын ата теги шарапаты болгону кыяматка айында жардам бербейт. Адам өзүнүн амалы менен таразаланыш керек. Бирөөнүн амалы менен эмес. Эч убакта бирөөнүн амалы менен адам ийгиликке таап кетпейт.
пайгамбар алейхиссалату вассалам бул үммөттө яхуттар бизди ийгиликтейбиз, христиандар биз ийгиликтейбиз дейт, дагы бирөө биз ийгиликтейбиз. Бул үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Бардыгы тозокко кирет, бири гана бейиш кирет деген. Себеби бардыгы биз кыйынбыз дейт да, ар бирөө. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуну айырмалап берди. Кими кыйын, кимиси туура жолдо. Мен бүгүнкү күндө кайсы жолдо болсом, жана сахабаларым кайсы жолдо болсо, мына ошолор гана деген. Эми ушул фиркаларга айтыш керек. Ушунчалык кыйынбыз, биз туурабыз десең, эми алып келди далилиңерди. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам картаны чийип баяндап коюптур. Ким туура жолдо, ким чындыкта экени. Мен жана менин сахабаларым кайсы жолдо болсо, мына ошолор чындыкта деген. Мына ушул далилиң. Эми сен азыр могу сүйлөп аткан сөзүң, могу кылып аткан амалың пайгамбар кылды беле алейхиссалату вассалам. Сахабалар жүрдү беле ушул жолдо деп сураш керек. Ушул далил. Ошондой эле жөөттөргө да христиандарга эмне деп буйруду Аллах таалам деп. Аллах таалам аны баяндап берди. Чыныгы кутулуучулар жөн эле кур сөз эмес. Мен кыйынмын деген адам кыйын болуп кетпейт. Эч бир адам сөзү менен кирип кетпейт бейишке. Чыныгы Аллахка моюн сунган ихлас менен. Мухсин деген ушу амал кылган сөз эле эмес. Амал кылып пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчилген. Аллахка ихлас менен пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүү менен. Мына ушул эки шарт аткарат дагы. Алхамдулилля Аллах таалам жардамы менен бейиш кирет. Пайгамбарга ээрчүүдө, сахабаларды ээрчүүдө сахабалардан Алла таалам ыраазы болду. Ыраазы болгону өзү чоң кабар. Алардын түз жолдо экендигине күбөлүк берди Алла таалам. Ошон үчүн биз ошолордун тарыхын, таржымалын үйрөнүп, ошолордой болсок экенбиз дейбиз. Анан келип эле булар арабтар эмес, ушу арабтар өздөрү каршы болгон ушул сахабаларга. Ошондой динден жүз бургандар өздөрү каршы болду пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Бул дин арабка кайтуу эмес, бул пайгамбар алейхиссалату вассалам ааламга келди. Акыркы пайгамбар. Мындан ары тек гана кыямат келет, пайгамбар келбейт. Анан өлөм деген гана адам отко айдаса бокко качып, кыйшык сүйлөп, өзүнүн жүрөгүн буруп Алла сактасын. Адам кыйшык сүйлөй берсе, тетир сүйлөй берсе, ошо сөзү менен, кесир сөзү менен бир балеге жолугат. Ошентип барып жүрөгү мерес болот. Жүрөгү мерес болгондон кийин акыйкатты кабыл кылбайт. Акыйкатты кабыл кылбагандан кийин жалганды кабыл алып, ушу жалганды коргоп өлөт Алла сактасын. Андан кийинки дагы бир булардын адашкандары, жөөттөрдүн, христиандардын бул адашкан дегенде билиңиздер. Ар бирөөндө пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сөзүңөр, мындай жолуңар туура эмес деп каршы чыккан да буларга. Ошо туура эмес деп айтылган дагы ар бир кадамдар, сөздөрдү биз алып атабыз. Ошого кайрадан биз кайтып кетпейли деп. Же билбей кайтабыз, же адамдын напси шахваты ойноп, адашып, шайтандын торуна түшүп кайтып кетиши мүмкүн. Алар Аллах тааламга ибадат кылганда ошентип энеден туума жыпчылаңач болуп ибадат кылууну Кудайга жакындык деп ойлошкон. Аллах сактасын. Бул үнтүп ауратыңарды көргөзгөн туура эмес го. Бул уят го. Эмнеге мындай кылып атасыңар силер десе, алар эмне деп жооп берген карасаңыздар. Эгерде алар бир жаман ушундай ыплас бузук ишти кылганда, аларга айтылат, эмнеге мындай кылдыңар десе, алар айтышат, биз ата бабаларыбыздын кылып аткан көргөнбүз. Ушундай кылып жүргөн ата бабаларыбыз деле. Анан аягында дагы улап койгон да, Аллах деле ушуга буйруган чыгар депчи. Ата бабалар кылып атса, значит, Аллах буйруган муну деп. Эки адашуу. Биринчи, ата бабаларына шылтоо кылды. Балким ата бабалар деле кылышы мүмкүн, бирок алар кылганы чындык эмес да. Чындыкка далил эмес, тараз эмес. Анан экинчи, Аллах буйруду деп. Субхана Аллах таалам жамандыкка буйрубайт, ыплас нерсеге буйрубайт. Эй Мухаммад айткын, чындыгында Аллах таалам бузук ишке буйрубайт. Аллах таалам ушинтип жооп берген. Алар ушинтип жана Кабаны айланганда жыпчылаңач, аялы деле, эркеги деле ылаңач болуп алып ушинтип таваф кылган учурлар болгон. Анан бул нерсени тыйганда биз ушинтип эле көргөнбүз го ата бабаларыбызды. Бул нерседен эмне өтө коркунучтуу туугандар. Эгерде адамдар биздин ата бабаларыбыз кылган го деген нерсени тутуп ала турган болсо, тик гана ошол менен, ошол биздин тараза дей турган болсо, адашат адамдар. Ата бабалар кылган нерсени баары эле туура ойлой бербейт. Ата бабалар кылган туура эмес нерселерди жыйнаса, көп андайлар деле. Мына ушинтип шайтан да ушинтип азыр бул нерсе башталды да. Эгер ата бабалардын кылган нерсеси баары туура боло бере турган болсо, анда Аллахтан асмандан Куран түшүп эмне кереги бар? Анда пайгамбарлар жөнөтүп эмне кереги бар? Адамдар ата бабаларын карай берсе, ар бир улуттун ата бабалары бар. Ошолорду эле карап келе берсеңер эле түз жолдо болосуңар десе, анда кыйналып мынча пайгамбарлар, 225 пайгамбар келип эмне кереги бар? Аллах таалам Куранды түшүрүп, өзүнүн китептерди түшүрүп, пайгамбарлар жибергендиги адамдар Аллах тааламды туура ибадат кыла албайт, акыйкаттан адашат экени аныкталгандан кийин келип атат да, туура жолду көргөзөйүн деп пайгамбарлар. Билбей эле сүйлөй берет да келип ушинтип. Аллах таалам атакулун алаллахи ма ла таалам.
Силер билбей эле айта бересиңерби дейт. Аллах таалам жаман нерсеге буйрубайт го. Кантип айттыңар? Бул бузук ишиңерди Аллах таалам буйруду, анан биз ата бабалардан көрдүк. Алар кандай кылган болсо ошол нерсени биз кылып атабыз. Кул иннама харрама роббил фавахша ма захара минха ва ма батан. Эй Мухаммад, айткын, чындыгында менин Роббим арам кылды жийкеништүү амалдарды, бузук иштерди. Мейли ал көрүнгөнү болсун же көмүскөсү болсун. Бүт бузук иштин сыры дагы, жарыясы дагы, ачыгы дагы, ичи дагы арам нерсе, туура эмес нерсе, жийкеништүү нерсе. Кантип ушу болсун, аял эркектер жыпчылаңач болуп айланган. Андан улап Аллах жөнүндө билбей сүйлөө өтө чоң күнөөлөрдөн. Ширк кандай чоң күнөө болсо, мына ошондой чоң күнөө. Балким андан ашып түшөт. Себеби Аллах айтпаган нерсени айтты деп. Аллах буйрубаса бузукулукка. Булар келип айтып атты, Аллах буйруду бул нерсеге деп. Бул нерсени сабак алыш керек. Ата бабалардын иши тараза эмес. Туура жери бар, туура эмес жери бар. Адам баласы сак болуш керек Аллах. Ал эми ислам келип эмне дейт? Ибадат кыларда силер эң жакшы чырайлуу кийимдерди кийгиле. Зинаңарды мындай кооздук кийимдерди кийгиле деген. Намазга адам эң жакшы кийим менен барат. Жахилияда эмне дейт? Жыпчылаңач болуп ибадат кылабыз деп. Аллах. Ошону адамдар кабыл кылды, бирок эмнеден адашты? Чоң нерсеси карасаңыздар. Биз ошол буга чейин кандай көрүп келгенбиз? Көзүбүз ачылгандан бери, бала чактан бери ата бабалар ушундай кылып жүргөн экен. Анан биз деле аларды кайтарбай. Себеби алар ошону тараза кылып алган да. Индейстер деле өздөрүнүн кандай кылып жүргөнүн көрсө, балдар деле ошентип ошону туурап жүрө берген да. Себеби индейстерге пайгамбарлар барган эмес. Көбүндө ушинтип өтүп кеткен. Аларга Аллах таалам өзүнчө кыяматка айында сурак кылат. Алар ошондой наш предки деп туруп ошону улук тутуп калган дагы ошол. Эмне болсо ошону аткара беребиз деп. Мына ошол нерсе да бүгүнкү күндө кайтып келатат. Кайрадан шайтан иштеп, жылаңачтылыкты, жанагынтип галбойлукту, лесбиянкалар, феминисттер, ар кандай авратын ачкан аялдар ушунчалык ачынууга чакырып келатат. Канчалык ачынган сайын ошончолук сулуу болот дегендей бир чакырыктар. Хижап кийүү бул кордук, бул кемсинтүү шайтан иштеп отуруп, мына ушул мурункулар кандай чечинип, ошол нерсе көздөрүнө жашнакай көрүнүп калгандай эле, бүгүн да ошол заман кайра кайтып келатат чечиниңер. Кийингендерди жаман көрүп, чечингендерди жакшы көрүп, мына ушул цивилизация, ушул өнүгүү деп. Ошон үчүн бул жахилия нерсени жакшы үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнбөсөк, Аллах сактасын, ушинтип сөз менен, амал менен, жүрөк менен, абал менен акырын жылжып кайтып келе берет. Умар ибн Хаттаб айткандай, бул жахилия адам үйрөнбөсө, кайдымкидей жана боо чечилгендей эле адам динден ушинтип чечилип, ыргып алыстап кете берет. Аяк барып мен мусулманмын, мен исламда элемин деп коет, бирок канча исламга каршы сөз, канча мусулманга каршы амал, канча исламга каршы ой пикирде калып калат Аллах сактасын.